Я бы сегодня хотел правительству задать вопрос, на который хотел бы письменно получить ответ. Какой государственный орган осуществляет контроль над фактическим объемом выполненных работ в сфере дорожного строительства? Вы знаете, сегодня внешний долг приближается уже к 4 миллиардам. 2,5 миллиарда из них вложены в строительство дорог. Это огромная сумма, которая и ситуация, при которой необходимо проконтролировать, чтобы не было переплат. И в обязательном порядке осуществлять перерасчеты на предмет соответствия фактическим объемам, а не просто соглашаться со сметами иностранных компаний. Данный вопрос депутатами поднимался на Комитете по транспорту и коммуникациям, и представитель Минтранса дал такой ответ, что такого органа нет, и при выполнении и при выплате стоимости работ по инвестиционным проектам правительство Кыргызской Республики доверяет расчетам, осуществляемым консультантам. Консультант – это сотрудник часто независимой компании, которая осуществляет технический надзор над соответствием выполненных работ установленным стандартам. Что это означает? Это означает, что сегодня государство полностью утратило контроль над фактическими объемами выполненных работ при дорожном строительстве. Полностью утрачен контроль. И в связи с этим у меня вопрос, на который я хотел получить письменный ответ. Каким образом государство ведет перепроверку цифр, предоставляемых подрядчиками по выполненным работам, по экскавации грунта, буровзрывным и другим работам? Каким именно ведомством, по каким методикам проводится перепроверка информации подрядчиков? А эти подрядчики в основном все иностранные компании. Сколько в этом ведомстве Кыргызстана сотрудников, специалистов, а именно геодезистов и маркшейдеров, каков уровень их квалификации и какова их зарплата, соответствует ли она котировкам сегодня рыночным. А также имелись ли факты, чтобы этот орган производил перерасчеты и на основании перерасчетов была экономия наших средств. Потому что складывается такое впечатление, что вот эти 2,5 миллиарда, это какие-то отношения такое от государства, как будто это какие-то чужие деньги. На самом деле это долг, это бремя уже будет лежать не одно десятилетие на нашем государстве, и поэтому хотелось бы, чтобы контроль был соответствующий. Поэтому прошу дать письменный ответ. Спасибо. Рахмат. Рахмат. Сөз өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлү Темирбаев Ашырбек Мойдоновичте. Урматтуу Аида Камчыбековна, урматтуу депутаттар, мен маалымат иретинде айтып коеюн, 5 апрелде өкмөттүн кезектеги жыйыны болуп өттү. Ага биринчи маселе болуп 18-19 жылдагы күз-кыш мезгилинин өтүүнүн жыйынтыктары жана 19-20 жылдардагы күз-кыш мезгилине даярдык көрүү маселеси каралды. Өткөн жылы электр станциялар коому тарабынан электр энергияны иштетип чыгуунун көлөмү 15,5 миллиард киловатт саатты түзүп, 17 жылга салыштырганда 322 миллион киловатт саатка же 2%га көп иштетип чыккан. Өнөр жай ишканалары тарабынан 184 миллион киловатт саат электр энергия үнөмдөлгөн. Белгилей кетчү жагдай республиканын экономика тармактарын жана калкын күз-кышкы мезгилге даярдоо боюнча өкмөттүн иш-чаралар планы акыркы жылдарга салыштырмалуу биринчи жолу апрель айында жыл башында каралып, кабыл алынып жатат. Экинчи маселе болуп, калкыбызды таза суу менен камсыз кылуу маселеси каралды. Учурда өлкөнүн аймагында 1819 айыл бар. Алардын ичинен 267 айылда ичүүчү суу менен камсыздоо тутуму 1960 жылы курулган. Өткөн жылда 25 айылды камтыган 19 объекттин ичүүчү суу курулмалары оңдоп түзөөдөн өтүп, курулуп бүтүп, алар пайдаланууга берилди. Ал эми 19 жылга карата республикалык бюджеттин эсебинен 300 миллион сом каралып жатат. Мунун бара-бара 500 миллионго жеткириш керек. Бул маселени урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович бүгүн дагы өз сөзүндө баса белгилеп кетти. Үчүнчү коопсуз шаар долбоору каралды. Сиздерге белгилүү болгондой 12 февралдан тарта ишке кирген. Коопсуз шаар ишке киргизилгенден бери жол кырсыктарын жабыркагандардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 44,5%га азайган. Жол эрежелерин бузгандар 38%га кыскарган. 39 000 тийиштүү протокол толтурулган. 40 600 бузуу катталып, алардын ичинен салынган 15 411 айып пулдун 20 200 000 сому
15 күндүн ичинде төлөнгөн. 20 апрелге чейин коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке ашыруу башталат. Жыл аягына чейин бардык ири шаарларда жана республиканын трассаларында видео байкоо камералары орнотулат. Премьер-министр урматтуу Мухаммедкалый Дүйшөкеевич бул долбоорду ишке ашыруунун максаты айып пулдун эсебинен көп каражат жыйноо эмес, жарандардын коопсуздугун камсыздоо жана адам өмүрлөрүн сактоо болуп саналат деп бир нече жолу өзгөчө белгилеген. Эми депутаттардын суроо талаптарына жооп берейин. Урматтуу Жылдыз Аманбековнун суроосуна Ат Башыдагы Кара Булуң айылынын тургундарын ичүүчү суу менен камсыздоону чечүү максатында бюджет аркылуу каржылануучу долбоордун тизмесине киргизилип, курулуш иштери 17-жылы башталган. Анын тендердик баасы 34 миллион сом, Продажек курулуш уюму тандалган. 17-18 жылдары 8 километр траншея казылып, суу түтүктөрү жаткырылып, объект эксплуатацияга берилген. Ысык көлдүн Бостер айылында бюджеттин эсебинен 300 орунга эсептелинген маданият үйүнүн курулушу жүрүп жатат. 17-жылы башталган. Аны Тунук курулуш коому курууда. Сметалык наркы 40 миллион сом, былтыркы жылы 16 миллион сом каржыланган. Бул маселени урматтуу Максат Эсенович, Абылкайыр Осмонбекович убагында көтөрүшкөн. Ошто Наваи көчөсүндө Як-Калик каналынан өтүүчү көпүрөнүн курулушу май айынын аягында бүтөт. Анын узундугу 9, кеңдиги 12 метр. Ошондой эле Жапалак айылдык башкармалыгына караган Арек айылынын Жусупалиев көчөсү толугу менен асфальтталат. Жолдун узундугу 700 метр, кеңдиги 6 метр. Эки объекттин курулушу жергиликтүү бюджеттен каржыланууда. Бул маселени урматтуу Алиарбек Токобекович убагында көтөргөн. Түрксой эл аралык уюмунун чечими менен Ош шаары 19-жылы түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деп жарыяланган. Учурда Ош мэриясы салтанатка кызуу даярдык көрүп жатат. 20 апрелде Ошко бүт түрк өлкөлөрүнөн 250 ашык коноктор келет. 9 апрелде вице-премьер-министр урматтуу Алтынай Сейитбековна иш-чараларга даярдыктар менен таанышып чыкты. Салтанатка карата мэриянын демилгеси менен борбордук стадион, Алымбек Датка этнографиялык борборунда оңдоо иштери жүргүзүлдү. Борбордук көчөлөрдүн түнкү жарыктандыруу системалары жаңыланды. Кара Жыгач жана Алтын Ордо конушунун тургундары үчүн жаңы сейилбак ачылат. Анын аянты 15 000 чарчы метрде түзөт. Бишкек Жашыл Чарба муниципалдык ишканасы ал жердеги иштерин баштаган. Сейилбак шаарыбыздын Анкара менен Виноградный көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Быйыл мэрия жалпы жолунан 9 сейилбакты жана эс алуу жерлерин 2 бульварды жашылдандырат. Бул маселени урматтуу Тынчтыкбек Кадырбаевич, Дастан Далабаевич, Марат Аскерович көтөрүшкөн. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, 18-жылы терс мотив менен ички иштер органдарынан 268 кызматкер ээлеген ордунан четтетилип, 155-и бошотулган. Ички иштер министрлигинин системасы оптималдаштырылып, 625 кызматкер кыскартылды. Бул бирдиктер территориялык түзүмдөргө, анын ичинде шаардык жана айылдык милиция бөлүмдөрүнө берилди. Кошумча 100 участкалык 25 жашы жетпегендер менен иштөө инспекторлору жана Ысык көл, Нарын, Талас облустук ички иштер башкармалыктарына 45 нөөмөтчүнүн жардамчылары киргизилди. 19-жылдын 1-январынан ишке киргизилген кодекстердин жаңы редакциясына ылайык бирдиктүү терезе режиминде иштөөчү ички иштер министрлигинин мамлекеттик кызмат көрсөтүү борбору түзүлдү. Бул маселелерди урматтуу Бакирдин Жамалович, Наталья Владимировна, Ирина Юрьевна убагында көтөрүшкөн. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.